Венгрия сунуштаган гранттык орундарга жалаң жогорку кеңеш менен өкмөттө иштегендердин балдарынын тизмеси кеткен. Бул тууралуу депутат Жанар Акаев парламентте ар кандай маселелер каралып жатканда билдирди. Ал жөнөкөй окуучулардын документтери табышмактуу түрдө жөнөтүлбөй калгандыгын баса белгиледи. Венгрия менен 25 студентти акысыз окутуу боюнча грантка кол коюлган. Бирок тандоо учурунда арыз берген жүздөгөн балдардын документтери жиберилген эмес. Алардын ордуна билим берүү министрлиги өкмөттө жогорку кеңеште иштегендердин балдарынан турган тизмени жөнөтүшкөн. Айтор бул боюнча кесиптешим Айгерим Жанкул улантат. Айгерим, адегенде чет элдик окуу жайларга өтүү делинген балдар мамлекеттик кызматта иштегендердин уул кыздары экени туурасында далил бар бекен негизи эле? Парламентте көтөрүлдү. Жогордагы депутаттардын бири Жанар Акаевдин айтымында негизи эле азыркы Венгрия боюнча маселеде 25 студент акысыз окутуу боюнча грантка кол койгон экен. Бирок тандоо учурунда арыз берген жүздөгөн балдардын ичинен ошол документтери жиберилген эмес дагы. Алардын ордуна ошо билим берүү министрлиги өкмөттө анан жогорку кеңеште иштегендердин балдарынын турган тизмеги жөнөтүшкөн. Азыр жогоруда экрандан азыр көрөсүздөр. Себеби дегенде депутат бул туурасындагы жанагындай далилдеген документин же болбосо тизмени кечиресиздер өзүнүн социалдык Twitter баракчасында жайгаштырган болчу. Андагы маалыматтарга караганда андагы балдардын ошол эле кыздардын фамилиясын аты жөнүн карай келгенде ошол эле жогорку кеңеште иштегендердин, анан министрликтин өкмөттө иштеген, мындан тышкары ошол эле депутаттын кызынын уулдарынын аты жөнү көрүнүп турат. Эң башкысы мемлекеттен бул ирет ушул эле бул маселе боюнча бүгүн билим берүү министрлигинен жооп беришти. Тактап айтканда ал жакта тандоо үчүн атайын уюштуруу комитети түзүлгөндүгүн айтып жооп беришти билим берүү министрлиги. Бул уюштуруу комитетинде ошол эле 118 адам кайрылуусу келип, алар ошол эле тиешелүү талаптарга, ошол эле эрежелерге жооп берип, анан жанагы тизме ошонун негизинде түзүлгөн деген жообун узатышууда. Биздин билишибизче жыл сайын чет элдик университеттерге кыргыз студенттерине деп орундар бөлүнүп келишет. Негизи ал орундарга кантип билинсе болот экен, анын эрежелери жана жоо-жоолору жөнүндө кыскача айтып бересизби? Жакшы болот. Негизи жөнөкөй түшүндүргөндө жыл сайын билим берүү министрлиги бир эле ошол эле Орусия эмес, башка чет өлкөлүк окуу жайлар менен кызматташтык меморандум бар. Ошол келишимдин негизинде жыл сайын ошол окуу жылы аяктап бара жатканда Кыргызстан үчүн деп баланча студентке, ар бир студенттен мынча орун бөлүнөт деп ошундай бир алдын ала маалымат келип түшөт. Эң башкысы бул жактын белгилегенчү нерсе Орусия менен Кытай менен Түркияга ошол орундар көрүп, тактап айтканда 25-дан 50-60-га чейин. Бирок ошол учурда айрым Орусиянын баягы шаарларындагы окуу жайларында 5-тен 10-го чейинки сандарда гранттык түрдө эч кандай акча төлөбөйт. Бул каалаган гана Кыргызстандын абитуриенти деп аталган бала ошол окуу жайларга тапшырылат. Албетте өзүнүн эрежеси бар. Мындайча айтканда ушул эле тил билүүсү, эгерде ошол чет элдик Европага болгон мамлекетке болгон бул жогорку окуу жайы болсо, анда бул кезекте англис тилиндеги атайын жана TOEFL деген тесттен өтүп, өзүнчө баягы эрежелерин аткарат, ошол эле документтер тапшырат. Албетте бул билим берүү министрлиги аркылуу. Билим берүү министрлиги менен байланышып көргөнүбүздө жогорудагыдай маалыматты катардагы бардык жарандар алат деп гана түшүндүрүшүүдө. Бирок жогорудагы бул маалыматтын эң негизги нерсеси бул ошол туурасында маалымат жетпей, жөнөкөй баягы айылдагы келген эле жөнөкөй эле абитуриентке бул Бишкектин өзүндө эле баягы ошол чиновниктер же болбосо ошол билим берүү министринин ичинде өзүндө иштеп жаткан айрым бир адамдардын жакын туугандары аркылуу билинип эле ошол маалымат жетип, анан ал орундар жөнөкөй адамдарга жетпей жатат деген маселени көтөрүп жатышат депутаттар. Ошондон улам бирок билим берүү министрлиги бул маалымат жашырылбагандыгын өз кезегинде министрликтин сайтында бул маалыматтар жайгаштырылат деп ушундай жообун узатып жатышат. Эгер мына депутат мырзанын айткандары такталып калчу болсо, бул өтө чырдуу маселе болчу да экен. Ушуга байланыштуу билим берүү министрлиги өз кезегинде мындай сындарды кандай кабыл алып жатышат? Албетте жогоруда мен бир жообун узаттым. Бул өз кезегинде чет тилин билген тууралуу сертификаты барлар, жеке жетишкендер, жогорку болгондор гана ошол тиешелүү турдан өтүп жатат. Бул жакта эч кандай деле эч бир тараптын кызыкчылыгы жок деп жатышат. Ошол учурда мен башка дагы ошол билим берүү жаатында
жакшы бир маалыматтары бар адамдар менен байланышып көрдүм. Мисалга алсак, айрымдар бул өз кезегинде мындай ызы чуулар же түшүнбөстүктөр келбеш үчүн атайын багыл жарандык коом аркылуу өзүнчө бир борбор ачып, анан ошол студенттер тандаш керек деген ойлорун айтышууда. Мен айтор алар туурасындагы маалыматтарды төмөндөгү пикирлеринен сунуштайм. Такие недостатки, где это пристав, который экзамены осуществляется у нас на местах в Кыргызстане, там есть большие нарушения. Как раз таки вот один из примеров таких наиболее таких прозвучавших в Кыргызстане в прошлом году, это был набор ГИМО, Московский институт ГИМО, когда были очень большие нарушения, всего на 5-6 мест набрали по знакомству. И поэтому, исходя из этого, я думаю, в этом году вот наиболее такие престижные московские вузы, они, по-моему, государство сейчас усиливает, министерство усиливает контроль. Студенттерди кабыл алышканда менимче бир нече нерселер сакталыш керек да. Биринчиден, бул эл аралык аброюбузду түшүрбөш үчүн бул жерде коомчулуктагы экзамен берип атканда, тесттерди берип атканда көзөмөл жасап туруш керек. Алардын арасында журналисттер да болуш керек. Башынан аягына чейин ачыктык, чынчылдык менен академиялык тазалык менен кабыл алышыбыз керек. Болмаса да мен кошумчалай кетейин. Жогоруда биз багы билим берүү жаатындагы ошо эле экс-министр, ошо адистин пикирине таянсак, албетте бул жылдан жылга ушул абитуриенттер окуу жайларына тапшырам деген маалда бул маселе актуалдуу көтөрүлүп келет. Бул биринчи эле жолу көтөрүлүп жатканда, ошондуктан ошол эле катардагы бир гана билим берүү министрлигинин кызматкерлери эмес, ошол эле укук коргоочулар, анан эксперттердин катышуусунда атайын жанагы маалымат толук чыгарылып, анан ошол эле учурда ага тандалып жаткан студенттер туурасында да маалымат ачыкталышы керек деген сунуштарын айтып жатышат. Мен кошумчалай кетсем, бир гана бул абитуриенттерге карата гана жарыяланган багы маалымат эмес, ошол эле бакалавриат, докторантура жана башка магистратура деген өңдө дагы орундар үчүн өзүнчө билим берүү министрлигине келет. Бирок кезинде дагы былтыр эмес, мурдагы жылдары бул боюнча дагы маселе көтөрүлгөн болчу. Мисалы алсак, өз кезегинде жогорку окуу жайын бүткөн айрым бир багы катардагы андан ары да чет өлкөдө өзүнүн билимин өнүктүрөм, өстүрөм деген адамдар үчүн дагы бул орундар жабык болуп, жетиштүү болбой жатканын айтышкан болчу. Билим берүү министрлиги бул жаатында дагы маселени жоебуз деп убадасын беришкен болчу. Бул ирет эми жогорудагы депутаттар көтөргөн маселени кандай чечет, билим берүү министрлиги дагы кеңешип кеттишет болуш керек. Рахмат айтам. 11 каналынын башкы редактору Айгерим Жаныкул чет элдик гранттардын эсебинен окуу үчүн жөнөтүлгөн орундарга чиновниктердин балдары гана илинип жатат деген маалыматтардын тегерегинде маек куруп берди. Биз көрсөтүүбүздү улантабыз. Студенттер туурасында кеп болгон соң кошумча иретинде дагы маалыматты айта кетейин. Бүгүн эле окуучулардын бүтүрүү кечелерине уруксат берүү керектиги парламентте көтөрүлдү. Бул тууралуу КСДП фракциясынын депутаты Дастан Бекешев парламентте ар кандай маселелер каралып жатканда билдирди. Эске сала кетсек, билим берүү жана илим министрлиги жыл сайын окуучулардын бүтүрүү кечесине тыюу салып келет. Бекешев тыюу салган менен окуучулар баары бир кече өткөрөөрүн, ата энеси бай окуучулар мас болуп алып, унаа айдап жүрөөрүн кошумчалады.